Помочь? Совпадают с денежными средствами, которые были отксерокопированы. Бишкекте айдоочу жол кыймылын жөндөгөн автоинспекторго кол салды. Окуя кече Москва жана Манас көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Аны баяндаган видео сейчас Кейджи Telegram каналына жүктөлгөн. Малым болгондой тыгында турган айдоочу автоинспекторго үн чыгарып белги бере баштайт. Мындан кийин унаадан чуркап чыгып, оозго алгыс сөздөр менен тилдеп кызматкерге кол салган. Каршы тилкеге чуркап чыккан эркек башка унаалардын кыймылына тоскоолдук жараткан. 10 мүнөттөн соң ал автоинспектордун белгисине карабай унаасына отуруп айдап кетип калган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бул окуя боюнча сайтына түшүндүрмө берип, жол сакчысына кол салган айдоочу азыр изделип жатканын, ага айыппул салынаарын билдирди. Булак Вестикеч сайты. Жашыра турган эмне бар? Цирктеги жыйналышка кабарчылар күч менен киргизилген жок. Кыргыз мамлекеттик циркинде маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангуловдун катышуусунда жыйын болуп өттү. Жыйында түз алып берүү үчүн элдик медиа, интернет порталынын кабарчылары барып, тилекке каршы күзөтчүнүн күч колдонгон аракетинен ичине кире алышкан жок. Цирктин башкы директору Фархат Бекманбетов чыгып, чыгармачыл топту имараттын ичине киргизип кеткени менен жыйынга катыша албайсыңар деп түшүндүрдү. Бекманбетов жыйындан соң толук маалымат берүүгө даяр экенин билдирди. Элдик медиа сайты. Бүгүн 6 февралда Ак үйдүн алдында митинг болуп өттү. Ал жерге чогулган 30дай адам Соклук районунун Военно-Антоновка айылындагы жер тилкелерди трансформациялоо талабын коюшту. Митингдин катышуучусу Талантбек Дубанаевдин айтымында, жашоочулар жерди сатып алганда сугарылуучу жер экенин билишкен эмес. Адамдар алданып калган. Биз жерлерибизди трансформация кылып берүүнү суранабыз. Үйлөр курулган жерлерди гана эмес, пайдубал түптөлгөн тилкелерди дагы. Кайсы жерге мораторий киргизилгенин түшүндүрсүн деди ал. Ал Агордо 1, Агордо 3 конуштарындагы жашоочулар кийинчерээк келсе да, жер тилкелери мыйзамдаштырылганын кошумчалады. Баракелди сайты. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев Аскар Акаевке уулу Айдардын мезгилсиз дүйнөдөн өткөнүнө байланыштуу көңүл айтты. Бул маалыматты Вестикеч сайтына Бакиевтердин үй бүлөсүн жакындан тааныган журналист Аскат Дейит бөлүштү. Кыргыз Республикасынын тоңуч президенти Аскар Акаев Акаевичке уулу Айдардын дүйнөдөн мезгилсиз өткөндүгүнө байланыштуу үй бүлөсү менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Аскар Акаевич, Майрам Дүйшеновна сабыр тилейм. Айдардын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Жараткан жары болуп, жанын жанатта кылсын. Терең кайгыруу менен Бакиев Курманбек Салиевич деп жазылган кайрылууда. Социалдык тармакка Кара Балта шаарындагы номер 2 орто мектептеги дене тарбия мугалиминин сабак учурунда 2 окуучуну тепкен видеосу тараган. Видео кече 5 февралда тартылган. Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматынан мугалимге сөгүш жарыяланганын кабарлайт. Окуяны териштирүү жана мугалимдин бул аракетине баа берүү үчүн Жайыл райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Талантбек Арыков Кара Балтадагы номер 2 мектепте ата-энелердин катышуусунда бүгүн 6 февралда чогулуш өткөргөн. Биз мектеп жетекчилиги жана ата-энелер менен жыйын өткөрүп сүйлөштүк. Мугалим өзүнүн жүрүм-туруму үчүн кечирим сурады. Ата-энелер ага карата дооматтары жоктугун билдиришти, деди Талантбек Арыков. Бирок педагогикалык этиканын нормаларын бузгандыгы үчүн мугалимге сөгүш берилди. Ош шаарынын Борбордук көчөсүндөгү Мерлин Тестатым ашканасынын дубалы наразычылыкты жаратууда. Жазуучу Зинакан Пасанова социалдык тармактагы баракчасына шумдук классиктер Тестатым ашканасына дубал болуп кетиптир деген билдирүүсүн калтырды. Анда ашкананын ички дубалы үчүн кирпич же дагы башка курулуш каражаты эмес, китептер колдонулганын көрүүгө болот. Китептердин арасында белгилүү кыргыз жазуучуларынын дагы китептери бар. Ал эми билдирүүнүн автору
Чыңгыз Айтматовдун 6 китеби, Касымалы Жанташевдун 2 Каныбек романы, Түгөлбай Сыдыкбековдун китеби жана башка дүйнөлүк шедеврлар тест атым ашканасына дубал болуптур. Китепти кордогон бул кандай маңкурттук? Ошол кордолгон китептерди карап турган элдин тамагынан кантип тамак өтөт? Буга ким чара көрөт деп жазган ал. Билдирүүнүн алдына комментарий калтыргандардын дээрлик баары мыйзам чегинде жоопко тартылышы керектигин айтышкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматы тарабынан таанышын сабап денесине оор зыян келтирген адам кармалды. 1 февраль күнү болжол менен саат 23-төрдө Ош шаарынын Разаков көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 1981 жана 1971 жылы туулган 2 жаран спирттүү ичимдиктерин ичишип, пикир келишпестиктен улам уруша кетишкен. Анын кесепетинен жабырлануучуну бир нече жолу бетине, башына уруп, оор жарат алган шеригин күчкө салып үйүнөн чыгарып жиберген. Жабырлануучунун денесиндеги оор жаракаттарды көргөн башка адамдар тез жардам кызматын чакырышкан жана жабырлануучу Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Бирок ал 4 февраль күнү өзүнө келбей каза болгон. Кылмышка шектүү катары маркумдун шериги Алай районунун тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Шектүүнүн баш коргоо чарасы кече 5 февралда Ош шаардык сотунда каралып, 2 айга камакка алынды. Шектүү буга чейин 12 ирет кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Турмуш кечи сайты. Санкт-Петербургда кыргызстандык жарандар тапанча менен аялга кол салышты. Бул тууралуу Комсомольская правда жазды. 29 жаштагы келинге жанына анча көп эмес суммадагы акча салып, зер буюм сатып алууга келген. Артынан аңдып келе жаткан 4 жигит кыздын сумкасын жулуп алууга аракет жасашкан. Бул учур видеого тартылып калып, интернетте дароо жайылып кетти. Шок абалда болгондуктан мен өзүмөн биринчи сумкадагы акчаны ойлоп жаттым. Ошондуктан колуман эч чыгарып жибербөөгө тырыштым. Бирок кол салгандардын бири травматикадан бутума атты. Ошондо дагы колуман кое бербей жаттым. Качан гана тапанчаны башыма такаганда эч нерсе кыла албай калдым, дейт жабырлануучу. Кыздын бутуна ок тийгенине карабастан, каракчыларды сумкасы менен башка ургулап, эч багынып бергиси келген эмес. Акырында эркектер сумканы жулуп алып качып кетишкен, бирок жабырлануучу алар отурган унаанын номерин жаттап калган. Көп узабай полиция кызматкерлери кылмышка шектүү катары 4 эркекти кармады. Алар уурдаган сумкада 230 000 рубль, уюлдук телефон жана документтер болгон. Аталган окуя боюнча талаптоноочулук беренеси менен кылмыш иши козголду. Кармалгандардын бардыгы тең Кыргызстандын жарандары. Учурда алар камакка алынды. Элдик медиа сайты. Чүйдүн Москва районунун Петровка айылында мал уурдоого шектелип 6 жаран кармалды. 9 январда 62 жаштагы жергиликтүү тургундун сарайынан ири мүйүздүү малдар уурдалган. Жалпы чыгым 100 000 сомду түзгөн. Жабырлануучулар милицияга кайрылып, бул факт жазык кодексиндеги 200 берене уурлук боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан 25, 26, 29 жаш курактагы 6 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.